Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Студияда кызматта Турсун Умар. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн жогорку кеңештин жыйынында өкмөттүн жаңы мүчөлөрүнүн ант берүү аземине катышты. Өкмөттүн аппаратынын жетекчиси министр Самат Кылжиев, экономика министри Санжар Мукамбетов, айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев, УКМК төрагасы Орозбек Опунбаев жана маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев ант беришти. Мамлекет башчысы өкмөттүн жаңы мүчөлөрүн куттуктап, ант бул элдин, мыйзамдын, абийирдин алдындагы зор жоопкерчилик экенин белгиледи. Ал муну эч убакта унутпай, дайыма антына бекем туруп иштеп берүүсүнө чакырып, иштерине ийгилик каалады. Антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Урматтуу депутаттар, мына бүгүн сиздердин алдыңыздарда элибиздин алдында, менин алдымда, президенттин алдында жаңы өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Жаңы министрлерди, өкмөт мүчөлөрүн бүгүнкү өмүрүндөгү маанилүү окуя менен мен куттуктайм. Ошол эле мезгилде ант бул элдин, мыйзамдын, абийирдин алдындагы абдан чоң жоопкерчилик. Аны эч качан, эч убакыт унутпагыла. Антыңарды ар дайым жүрөгүңдүн түбүндө кармап, күнүгө эстеп, антыңарга бекем туруп иштеп бергиле. Сиздерге бардыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Урматтуу депутаттар, өткөндө абдан чоң эл аралык саясий мааниси чоң иш-чаралар өттү. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын мамлекеттик сапары болду. Андан кийин Шанхай кызматташ уюмунун мамлекет башчыларынын саммити мына ийгиликтүү өткөрдүк. Монголиянын президенти урматтуу Халтмаа кийин Батулга мырзанын расмий сапары болду. Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин расмий сапары мына жемиштүү өткөрдүк. Бул визиттер Кыргызстан үчүн абдан чоң саясий жана экономикалык мааниси өтө чоң. Бул иш-чаралар Кыргызстандын аброюн дагы бир жолу эл аралык деңгээлде көтөрдү. Биз элибиздин биримдигин, намустуулугун, мекенчилдигин дүйнөгө дагы бир жолу даңазаладык. Мына ушул уюшкандыкта өткөн абдан мааниси чоң иш-чарага жогорку кеңештин төрагасы Дастан Арсбекович баш болгон депутаттар да катыштыңыздар. Сиздердин да салымыңыздар чоң. Учурдан пайдаланып, сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Урматтуу депутаттар, алдыда буюрса шайлоочулар менен жолугушуу болот сиздерде. Андан кийин бир ай эс аласыздар. Шайлоочулар менен жолугушууңуздар иштиктүү болсун. Жакшы эс алып, кайра келиңиздер. Сиздерди абдан чоң иштер күтүп турат. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Башка кабарлардан Ысык Ата районунда жасалма акча менен соода кылып жүргөндөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык райондун ички иштер бөлүмүнө Лебединовка айылынын жашоочусу кайрылып, бейтааныш эркек балдар жасалма 8.000 евроны сомго алмаштырып кеткенин билдирген. Келтирилген материалдык чыгым 616.000 сомду түзгөн. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Ысык Ата районунун ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматы тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында шектүүделип 29 жана 25 жаштагы 2 жаран кармалган. Учурда зарыл болгон экспертизалар дайындалган, сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Ысык Ата районунун тергөө кызматынын жана кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлеринин жазган иштеген иш аракеттин негизинде ошол алмаштырып кеткен адамдардын өздүктөрү азыр такталып, азыркы учурда тергөө амалдары толугу менен өткөзүлүп атат. Керектүү экспертизалар дайындалып, иштин негизинде ошол чечим кабыл алынды.
Терс диний агымдарга азгыргандарды бөгөө, террорчул аракеттердин алдын алууга чогуу күрөшүү бүгүн Ош шаарында талкууланды. Ага каладагы 6 аймактык муниципалдык башкармалыктардын башчылары күч түзүмдөрү катышып, терс диний агымдарды ооздуктоодо калктын бүт катмарына кенен түшүндүрүү жүргүзүү эскертилди. Алдын алуу чаралары бүгүн Кереметоо аймактык муниципалдык башкармалыгында уюштурулуп, бийлик күч түзүмдөрү, аксакалдар соту, аялдар кеңеши, дин өкүлдөрү менен жергиликтүү тургундар, карапайым калк арасында тымызын азгырык жүргүзүп жаткандарга катуу чара көрүү каралды. Максат диний экстремизм, терроризм, улуттар аралык ынтымакты бекемдөө талкууланып, буга чейин терс диний азгырыкка алданып, бүгүн бул жолдон туура жашоого кайткан жаштар менен иштөөнү күчөтүү маселеси көтөрүлдү. Мобилдик топ түзүлгөн. Бул мобилдик топко ошол айыл башчылары, ошол айылдын үй башчылары, аксакалдары, андан сырткары күч органдары, тийиштүү күч органдары кирген. Ошол участокты караган, ошол участок милициясы кирген. Андан сырткары биздин мэриянын аппаратынан бизде адистер кирген. Ошол боюнча мобилдик топтор бүгүнкү күндө ошол Ош шаарында 6 аймактык, 7 аймактык башкармалык болсо, ошол 7 мобилдик топ түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол боюнча дагы иш алып барылып атат. Бүгүн өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлини кабыл алды. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн жүрүшүндө аймакта диний экстремизм, террордук кооптулуктардын алдын алууда түшүндүрүү иштерин күчөтүү, улуттар арасында тынчтыкты сактоо сезимдерин жогорулатуу талкууланды. Расмий конок буунун программалары Кыргызстандын президентинин демилгеси менен аймактарды өнүктүрүүнү улантууга салым кошууга даярдыгын билдирди. Бул багытта социалдык аракеттерди колдоо, туризм тармагын өнүктүрүүгө долбоорлорду ишке ашырууда жергиликтүү бийлик менен аталган уюм ар тараптуу кызматташтыкты арттырууну талкууга алды. Проондун программалары бизде өтө активдүү иштейт. Бул тынчтыкты орнотуу боюнча, бизнести өнүктүрүү боюнча, ошол айыл чарба багытында, туризм багытында, инфраструктураларды жакшыртуу боюнча, билим берүү багытында бир топ программалар бар. Эми ООНдун системасын алып келсек, ал жерден баягы ЮНИСЕФ бар, азык-түлүк программасы бар, дагы бир топ программалар бар да, бирок ошонун ичинде проон өзүнчө бир ролду ойнойт деп биздин облуска, айрыкча Кыргызстанга да. Дастан трансулуттук компаниясынын Россиялык трактор компаниясы менен биргеликте чыгарган айыл чарба техникасы Өзбекстанга экспортталат. Маалыматты аталган компания таратты. Белгилей кетсек, Дастан менен трактордун ортосундагы келишим 2019 жылдын апрелинде түзүлгөн. Өзбекстандын компаниясы кол коюлган келишимде мини-трактор ар кандай жабдууларды экспорттоо каралган. Биринчи партия менен коңшу өлкөгө 10 трактор жөнөтүлөт. Кийин бул көрсөткүчтү 100гө жеткирүү пландалган. Билдирүүдө жергиликтүү компания Россиялык ишкана менен мындан ары да кызматташа турганы айтылат. Кокон гилас Кытайга экспорттолууда. Жалал Абад шаарындагы логистикалык борбордон 80 тоннага жакын гилас Гуанчжоу, Пекин, Үрүмчү шаарларына жөнөтүлдү. Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын алкагында жүргүзүлүп жаткан ишмердүүлүк тууралуу теманы аймактык кабарчыбыз Кыял Сабирахунова улантат. 28 мм, 30-32 мм. Ракыя эженин бул борбордо иштегенине аз эле убакыт болду. Бирок мындагы шарттары талапка жооп берет. Жумушу өтө оор эмес. Негизгиси сорттуулукту караганда тыкыр мамиле жасоо талап кылынат. Гилас мөмөсүнүн тазасын жана сабагы көк, көрктүүсүн тандап алуу гана абзел. Эми Кыргызстанда ушундай ишканалардын ачылганы биринчиден элге иш болот. Андан кийин айлык болот. Үй бүлөлөрүн багат дегендей. 25 майдан тартып ишке киргизилген мына ушул биз турган цехтен бүгүнкү күнгө чейин 80 тоннага жакын атайын мөмө жемиштер башка өлкөлөргө экспортталып сатылууда. Бүгүнкү күндө Кытай мамлекетинин Үрүмчү, Гуанчжоу шаарларына мына ушул жайдан транспорт аркылуу Бишкек шаарына жеткирилип, Бишкек шаарынан атайын учак аркылуу жөнөтүлүүдө. Кыргыз-Кытай катнашын өнүктүрүү максатында бул цех ишке киргизилген. Мындагы тетиктер Турция мамлекетинен алынып келинген. Гилас мөмөсү шарттуу кагаз кутучаларга салынып, салмагы 4 килограммдан мерчемделет. Сыртында салмагы жана тиешелүү көрсөтмөлөрү дайын жазылган. Бүгүнгө чейин Кытай Республикасына Кыргызстандан ошол баягы свежий фруктылар кетчү эмес да. Кыргызстандан Тажикстанга өтүп, Тажикстан аркылуу Тажикстандын продукциясы болуп өтүп жүргөн. Мына быйыл ошондой
баягы айлануу жолдордун баардыгы тазаланып, Кыргызстандын продукциясы катары Кытай Республикасына экспорттолуп атат. Стандартыбыз өзү 5 кило. Клиент 4,5 деп көрөт, 5 деп көрөт, 4 килограмм дейт. Стандарт өзү 5 кило, 5 кило кылып жөнөтөбүз. Биз буну азыр Шанхай, Урумчи, Гуанчжоу шаарларына жөнөтүп атабыз. Кыргызстандын сапаттуу мөмө жемиштерине талаптар күч. Андыктан ири ишканалардын дагы да шартташтырылуусу зарыл. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан жана Кыргыз өкмөтү тарабынан бак чарбачылыгын өнүктүрүү максатында насыя каражаттар байма-бай берилип келүүдө. Натыйжада чарбагерлер бак чарбасын кеңейтип, сапаттуу түшүмдөрдү алуу үчүн аракеттер арбып барат. Муну мындай кылып жаап туруп, бекемдеп жаап туруп, анан кийин жаапбыз. Кыял Сабирахунова, Бурхан Матов, ЛТР, Жалал Абад облусунан. Түрмөгү соңуна чыкты. ЛТР каналы менен чогулуңуздар.